Baş эмнеге ооруйт? Анын себеби курсакта. Ички органдарыбызда. Кыргыздар абдан жакшы айткан. Мындан 2 кылым, 3 кылым мурун эле ичиң таза болсун деген диагноз коюп койгон. Караңыздар, урматтуу мекендештер, курсакта ички чеги, жоон ичеги, ашказан жана боор жайгаштыр. Мындан сырткары уйку без жайгашкан. Бул ички чегинин артында бөйрөктөр жана бизге тамак азык апарып турган эң чоң кан тамыр аорта, анын жанында лимфа бездери, анын жанында веналар жайгашты. Эмне үчүн мен бул органдарды айттым? Себеби ушул органдардын айынан баш ооруйт. Кандайча баш ооруп калат? Эгерде өт менен, мына дагы эле көрдүңүздөрбү, өт менен, өт суюктугу менен уйку безинин согуна келип атабыз да. Адам кайсы бир мезгилде катуу нервдетип калганда, өт менен уйку без жакшы куйбай калат. Ал экөөнүн эсебинен ичегилердин кызматы бузулат. Мына ушул ичегилер кызарып шишип, жоон оруп, мына артта турган чоң аортаны кысып калат. Мына ушул аортаны кысып калуу менен адамдагы кан айлануу бузулат. Мына ушул физиканын закону менен кан кайсы бир бөлүгү ылдый жакта айланып калса, кайсы бир бөлүгү жогору жакта көбүрөөк айланып калгандыктан адамдын башы ооруйт. Мен практикамда эмнени көрдүм? Канчалык биз курсакты кармаган сайын, канчалык биз висцерал массажын жасаган сайын, ичегини, мына ушул ички чегини, жоон ичегини, ички чеги экөөнүн кызматын канчалык ордуна алып келүү менен, бул деген сөз ичи катып аткан болсо ичине ордун алып келиш керек, ичи жүрүп аткан болсо аны ордун алып келиш керек, ичине бооздук толуп аткан болсо аны ордун алып келиш керек. Биз ички органыбыздагы ичегилер, өт, уйку безинин кызматын ордуна алып келүү, бул висцералдык массаж жана лимфа массаж. Ушул менен ордуна алып келүү менен, ушул чоң аортаны бошотуу менен биз баш ооруну алып салдык. Демек, урматтуу мекендештер, ичиңиз таза болсун, ичиңиз менен иштеңиз, ичиңизге көбүрөөк көңүл буруңуз.